Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Аллах Таалам жардам менен биринчи кириш сөздү бүткөнбүз. Биринчи кириш сөздө автор адамдын бул дүйнөдөгү негизги бактылуу боло турган 4 себебин эскерип, илим, Аллах Таалам таануу, пайгамбар алейхиссалату вассалам таануу, ислам дини далил менен билүү деп, андан ары экинчисинде амалды айтып, үчүнчүсүндө жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу, дават, төртүнчүсү ошол жолдо сабыр кылуу деп, андан ары Асыр сүрөсүн далил катары келтирип, Имам Шафинин сөзүн айтып, ушул Асыр сүрөсү адамга бактылуу болушуна негиздерден жетиштүү экенин кабарлап, анан Имам Бухаринин илим деген бул сөздөн жана амалдан мурун турат кириш сөздө ошол нерсени эскерген. Бүгүн экинчи кириш сөзүндө 3 маселени алат. Экинчи кириш сөзүндө 3 маселени алат. Биз айтканбыз, бул автор ушул 3 негизди өтөөдөн мурун ушул китебинде 3 кириш сөз кылган деп. Бүгүн экинчи кириш сөзгө киришебиз. Экинчи кириш сөзүндө ушу 3 маселени эскерет. Автор сөзүнүн башында «Я'лам рахимакаллах аннаху яджибу аля кулли муслимин ва муслима тааллуму салати хадил масаил вал амалу бихинна». Билгин, Аллах Таалам сага ырайым төксүн, чындыгында ар бир мусулман эркекке жана аялга ушул 3 маселени жанагы амал кылыш важип болот, парз болот, милдет болот деген. Биринчиси ушул не деди? Анналлаха разакана валам Анналлаха халакана ва разакана валам ятрукна хамала. Аллах Таалам бизди жаратты, рызкы берди, жөн эле жер бетине таштап койгон жок. Балким Аллах Таалам бизге не кылды? Алла элчини жөнөттү. Кимде ким ага баш ийген болсо, бейишке кирет. Ким ага тоң моюндук кылып баш ийбесе, тозокко кирет деп Музаммил сүрөсүндөгү 15-16 аятты келтирди. Биз силерге элчини жөнөттүк күбө катары. Кадимки буга чейин Фираунга жөнөткөндөй элчини. Фираун болсо элчиге тоң моюндук кылып баш ийген жок. Биз ошол учурда аны оор азап менен алдык, азапка тарттык деп. Мына ушул нерсе айбарат. Кимде ким Фираундай болуп пайгамбарга баш ийбесе, анда ага да жаза күтүп турат деген сөз. Бүгүн ушул экинчи кириш сөздө биринчи маселени алабыз Аллах жардам менен. Автор сөзүнүн башын дагы бул жерде «Я'лам» деди, билгин деген. Билгин деген адамдын көңүлүн бура турган нерсе. Ошону жакшы түшүнгүн, якын менен билип алгын, унутпагын бул маселе. Сага башыңа милдет боло турган маселе деп адамдын көңүлүн, назарын буруп атат. Бул жөнөкөй эле мындай сыртынан өтүп кете турган маселе эмес. Куранда да, хадисте де бир нече ушундай олуттуу нерселерди айтылганда, билгиле, бул жашоо деген убактылуу, билгиле, бул мындай деп ушул билүүгө чакырып атат. Жакшылап түшүнгүн, билип алгын деп. Андан кийин Аллах Таалам сага ырайым төксүн деп угарманга, окурманга Аллахтын жакшылыгын, ырайымын тилеп атат. Мына мусулман адам ушундай. Бирөөгө үйрөтүшсө да, бирөөгө жакшылыкты бөлүшсө дагы, ага көкүрөгүн кенен кылып жакшылыкты каалайт. Ага жакшы дуасын кылат. Бул жерде адамдагы жумшактык жатат. Адам канчалык адеп акылакта, кулук мүнөздө, жумшактыкта болсо, анын маалыматы дагы адамга сиңимдүү болот. Ал эми ушунун карама каршылыгы орой, катуулук, корстук болсо, ал адамда жакшылык таратылган болсо дагы адамдар качат. Ошон үчүн китеп жазуудабы, маалымат таркатуудабы, адамдар менен мамиле кылууда, дават кылууда жумшактык бирге коштолуш керек. Бул аалымдар бизге үлгү катары көргөзүп атат. Будан бир мисал, пайгамбар алейхиссалату вассалам ушул вахий түшүп сахабалар менен бирге болуп аткан кезде дагы Аллах Таалам кабарлаган: "Эй Мухаммад, эгерде сен оор корс болгонуңда айлана чөйрөңдөн сахабалар таппай калмаксың" деген. Сен аларга жумшактык кылгандыгыңан айлана чөйрөңдө жүрөт деп. "Фабима рахмати миналлахи линта лахум" деп. Алланын ырайымы менен сен аларга жумшактык, ырайым төккөндүгүнөн жүрөт деп. Эми ошол сахабалар корстук, оройлукта чыда албай турган болсо, биз кандай болобуз? Болбосо пайгамбар урса да, ушса да, кандай болсо да жарашат эле. Ошондуктан дават кылууда, башкаларды чакырууда жакшы дуабыз менен, жакшы мамилебиз менен, адеп акылабыз менен чакырууда таасирлүү, натыйжалуу болот. Автор дагы бул жерде анан дагы эскерди ар бир мусулман эркекке, аялга деген. Буга чейин эскергенбиз, мейли ал кул болобу, аял болобу, эркек болобу, кандай болбосун, жалпысынан өкүмдөр айтылганда аял эркек баарына тиешелүү. Тек гана эркектерге өзүнчө белгиленген нерселер бар, эркектерге гана тиешелүү. Жана жума намаз, мечиттеги жамаат, кабырга барып, адамды көмүү, ушул нерселерди
өзгөчөлөнүп эркектерге айтса, алар ошо эркектерге тиешүү болот. Бирок жалпы шариаттагы өкүмдөр илим парс десе, ушак арам десе, кредит арам десе, бул кимдерге? Бардыгына тиешелүү, эркек аялына. Анан кээде аялдардын өзүнө тиешелүү маселе болот, ал аялга тиешелүү деген нерсе. Ал эми бул жерде биз өтө турган маселе аялбы, эркекпи, карыбы, чалбы, жашпы, кедейби, кимиси болбосун, бардыгына парс деген сөз. Андан кийин Алла Таалам бизди жаратты, рызкы берди, жер бетине бизге таштап койгон жок дейт. Мындайча айтканда, жоктон Алла Таалам бизди бар кылып жаратты. Буга чейин биз жок элек. Мына Алла Таалам бизди жаратты. Инсан сүрөсүндө Алла Таалам айткандай: "Хал атаалал инсани хину минад-дахри лам якун шай'ан мазкура." Ушундай кылымдар, доорлор өтсө да адам жок эле го. Ошондой доор жок кезде адамдын аты эстелбеген, эскерилбеген кезде жок эле. Мына ошондой нерседи Алла Таалам жаратты. Өзүбүзгө карап көрөйлү. Канча кылымдар биздин башыбызга чейин өтүп кетти. Барып элек, кайда элек? Мына ошондой кылымдар нече замандар өтсө дагы адамды Алла Таалам кайрадан бар кылып биз келдик. Не бир кылымдар өтүп жок элек дейт. Кола кадалика кола роббука хуа алейя хайин. Бул нерсе мага жеңил дейт. Мен сени жараттым, буга чейин сен жок элең деп кабарлаган. Кана л-инсан кабла ан юхлака лейса бишей. Валлази аужадаху ва халакаху Аллаху азза ва жал. Адам жаралганга чейин эч нерсе эле жок эле. Алла Таалам аны бар кылып жаратты. Андан ары Алла Таалам адамга жараткандан кийин ошо рызкысын кепилдик алган. Ичер суусун, жей турган тамагын, кийимин, жер бетинде ыңгайлуу болуп жүрүшүн, ушунун бардыгын адамга жеңилдетип, адамдын пайдасына жашоодо бул убактында канча жыл жашайт, ошондой абалда рызкыда жашаш үчүн. Адамдын ажалы кандай келген болсо, рызкыда жазылган рызкысы бешенесине ошондой келет. Ал нерсе менен жаратылгандагы максатына колдонуш үчүн, Алла Тааламга ибадат кылыш үчүн ушул рызкыны койгон. Рызкыны жазып бешенесине жазып койгон, ажалын жазгандай. Зарылдыкты максат кылып албасын деп. Рызкыны биз эмне кылат экенбиз? Максатыбыз Кудайга ибадат кылууда каражат катары колдонобуз деген сөз. Максатыбыз рызкы табуу эмес, максатыбыз бул дүйнөдө жалгыз Алла Тааламдын өзүнө ибадат кылып жашаш. Ошодо курсагыбыз ток болуп, кийимибиз бүтүн болуп, жашоодогу бүт Аллах берген нематтарды биз жакшылыкка колдонуп, ошо менен азыктандырылып, Кудайга ибадаттуу чырайлуу аткарыш үчүн Алла Таалам бизге рызкыны берген. Тилекке каршы адамдардын айрымдары ушул улуу максатты билбесе, рызкы табууну жашоонун негизги максаты кылып алгандар болот. Андан ары валам ятрукна хамала. Жөн эле бизди жаратып, курсаңар тойгузуп, малдай болуп жашай бергиле, курсаңар тойсо кайгыңар жок, ушундай кылып жашап өтөрүлө деп таштап койгон жок жер бетине. Бул Алла Тааламдын данышмандыгына, улуктугуна, адилеттүүлүгүнө, кудуретине, ушундай улуу затка ылайык келбей турган акылга сыйбай турган нерсе. Жөн эле адам баласын жер бетине таштап койгон жок. Жаратып рызкы берди. Значит, бул жаратылууда адамда чоң улуу максат бар, чоң хикмат бар. Куранда Муъминун сүрөсү 115-аятында Афа хасибтум аннама халакнакум абаса ва аннакум илейна ла туржаун. Эй, силер ойлодуңарбы? Жөн эле силерди жаратып койдук деп. Силер бизге кайтпайсыңарбы? Жөн эле жаратпадык деп. Кыямат сүрөсү 36-38-аяттарында Аяхсабул инсану ай ютрака суда. Адам баласы ойлойбу жөн эле жер бетине таштап коет деп. Суралбай, жөн эле жеп ичип, анан жок болуп кетет деп ойлойбу. Жок, адам улуу максатка жаралган. Андан суралат, эсеп кысап кылынат, жоопкерчилик менен жаралган деп канча деген аяттарда келген. Вама халакна сама вал ард вама байнахума батила. Биз асманды жерди жөн эле бир жалган үчүн жараткан жокпуз. Жөн эле бир ойнош үчүн жараткан жокпуз. Залика зоннул ладина кафару. Бул Аллахка капыр болгон адамдардын ою. Фавайлун лилладина кафару минан-нар. Тозок болсун ушундай ойдо болгондорго, капыр болгондорго Аллахтын азабы тозок болсун деген. Дагы башка канча деген аяттарда Алла Таалам ушундай эскерүүлөр бар. Биз оюнчук үчүн жараткан жокпуз. Оюн үчүн жараткан жокпуз. Бул жөн эле бир абасы үчүн жаратып койгон жокпуз деп. Адамдын жаралуусунда, ага рызкы берүүсүндө, жер бетинде ыңгайлуу жүрүшүндө ушунун бардыгы улуу хикмат, улуу максат үчүн жаралган. Вахи ан набуда субханаху азза ва жалла. Жалгыз Аллах Тааламдын өзүнө ибадат кылышын. Ал эми максат жок болсо айбандардай болуп, жөн эле туулуп, анан жашап, курсагын тойгузуп,
өлүп кете турган абалда эмес адамга ошон үчүн акыл берген, ошон үчүн адамга периштелер кызмат кылып, жер бети ыңгайлуу болуп пайгамбарлар жөнөлтүп турган, буйрукту аткарып, тыйгандан тыйылып, ар бир сөзүнө, ар бир кадамына жооп бере турган, жоопкерчиликтүү махлук кылып Аллах Таалам жараткан. Иннама халакана ли ибадатихи. Бизди ибадат үчүн, өзүнө сыйыныш үчүн, буйругун аткарыш үчүн, тыйгандан тыйылыш үчүн улуу миссияга жаралганбыз. Зарият сүрөсү 56-дан 58 аяттарда: "Ома халактул джинна вал инса илля ли'будун." Мен жиндерди жана инсандарды өзүмө ибадат кылыш үчүн жараттым. Алардан мага ырыскысы дагы, эч тамак ашы да камсылар, эч нерсеси кереги жок. Аллах ырыскы берүүчү, ал улуу кудурет ээси деп ошондой эскерткен аяттар көп. "Валам яхлукна ли хадил хаяти дунья фақат наиш фиха ва насрах ва намрах ва накулу ва нашраб ва натавасса фиха ва лейса ба'даха шей." Бул дүйнөгө Алла Таалам бизди жөн эле жашап кеткиле, жыргагыла, кутургула, көңүл ачкыла, жегиле, ичкиле деп таштап коюп, же ушул нерсе үчүн жараткан жок. Бул дүйнө акыретке эген эгүүчү жай. Бул дүйнө ушундай азык, акыретке азыгыбызды даярдап кала турган жай. Бул дүйнө ушундай сооп амалдар топтоп калуу жай. Бул дүйнө ушундай туруксуз убакыт жаш төрөлүп келип, кайра картайып өтүп кетет. Бирелер орто жашта өтүп кетет, бирлер орто жашка да өтпөй кетет. Ушундай күн өтүп, ай өтүп, жума өткөн сайын акыретке жакындай турган күн, сурак бере эле турган күн, кайра тириле турган убакыт, ар бир сөзүбүзгө, амалыбызга жооп бере турган жай деп эскертип атат шейх. Хадихил гоя мин халқил джин вал инс. Мына ушул максатта Аллах Таалам жиндерди, инсандарды жараткан. Буга ушул акырет бар экендигине, кайрадан адам тирилип сурак бере турганына, жаза эсеп кысап бар экенине, акылда дагы Алла Тааламдын даанышмандыгы да, Курандагы аяттар, хадистер аябай көп. Аябай кенен деген сөз далил. Муну акыл да тасыктайт. Эмнеге? Бул улуу даанышмандуу Аллахка даанышмандыгына ылайык келбейт. Жөн эле ушундай коос ааламды, жерди, асманды адам баласына ыңгайлуу кылып, адамга кызмат кылдыра тургандай кылып жаратып, анан жөн эле таштап коюш, анан өлгөндөн кийин эч кандай сурак болбош, же жана капырлар ойлогондой ойнош үчүн, күлүш үчүн жаралдык, бир дүйнөгө бир келесиң, кутуруп ал, жыргап ал, өлгөндөн жок болуп кетесиң деген ойдон, мындай максаттан оолак. Аллах Таала мындай нерсе үчүн жараткан жок. Муну абас деп коет, жөн эле баягы эрмектеп, пайдасы нерсе менен алек болгон адамдар бар го бир. Жөн эле убакытты өлтүрүш үчүн, же жөн эле ушун жасап койдум, жөн эле деп, андай үчүн жараткан эмес Алла Таалам. Сөзсүз ар бир адамдын бул дүйнөгө жаралгандайын максаты бар, жашоосу бар, акыретте жазасы бар, эсеп кысабы бар деп. Мисалы, акылдан караганда кантип Аллахтын даанышмандыгына дал келбейт. Эмнеге дегенде, мисалы бир адам өмүрү өткөнчө Кудайдын буйругун аткарып, тыйгандан тыйылып, ибадатта жашап, пайгамбарын ээрчип, эч кимге зулум кылбастан, жакшылыкта жашап өтөт. Ал эми дагы бир адам бар, Аллахка ишенбей, капырчылыкта, бузук иштерди кылып, адамдарга зулум кылып, акчаларын тартып алып, кутуруп, керек болсо бирөөнү өлтүрөт, бирөөгө зордук зомбулук кылат, бирөөнүн акчасын тартып алат. Анан бул да өлөт. Анан экөө тең эле топуракка айланып кетсе, же экөө тең эле эч кандай суралбаса, кутурган адам да суралбайт. Бирок ушунча ибадат кылып жакшылыкта жүргөн адамга Аллах Таалам жакшылыгын бербесе, жакшылыгы менен тосуп албаса, ырайымына бөлөсө, ал эми жана кутурган адам эч кандай эсеп кысап албаса, жазаланбаса, бул Аллах Тааламдын адилеттүүлүгүнө, даанышмандыгына дал келбеген нерсе. Кантип адам ушинтип акыл менен ойлойт. Бул акыл жагынан, мындай айтканда Алламдын адилеттүүлүгүнө, даанышмандыгына дал келбеген жалган ой. Бул капырлардын ою. Вана ятрук хадал кафир бидун мужаза. Бул капырды, ушунча зулумдук кылган адамды эч кандай жазалабастан калтырып коюу, же өздөрү ойлогондой жок болуп кетүү өлгөндөн, же топуракка айланып кетүү. Аллах сактасын. Жаза кутурган адам кутурганына, залымдын залымына жараша, жакшылыкта жүргөн адамдын жакшылыгына жараша, момун мусулман адамдын Алла Таалам өз ырайымын алат, капырларды, кутургандарды Алла Таалам өз каары менен жазасын алат. Мына ушул акыретти яумиддин деген жаза берилүүчү күн деп аталган. Же жакшылык менен бейишке кирет, же жамандыгы менен тозокко кирет. Ошон үчүн валам ятрукна хамала деп автор айтат. Жөн эле бизди таштап койгон жок. Жаратып туруп, ырыскын берип туруп, каалаганыңарды кыла бергиле деген жок. Бул кимдердин ою? Бул жанагы өлгөндөн кийин жок болуп кетебиз, же Кудай жок, же жөн эле жаралып калганбыз жер бетинде, жөн эле взрыв болгон, бир келдик болду, ошо менен экинчи кайра жаралбайбыз, кайра тирилбейбиз деген Аллахка капыр болгон адамдардын ою. Джафия сүрөсүнүн 24-аятында
وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. Алар айтыш дейт капыр болгон адамдар. Бул дүйнө деген эмне? Өлөбүз, бир келдик бул дүйнөгө, тирилдик, кайра өлдүк. Заман гана бизди өлтүрөт деген да. Картаясың, аны өлдүң болду ошол. Аларда эч кандай илими жок, түшүнүгү жок дейт. Алар тек гана божомолдоп, кур ойлордор. Жөн гана ушундай ойду ойлошуп атат деп. Бул кимдердин ою? Ошо атеисттердин, капырлардын, Аллахка ишенбеген, акыретке ишенбеген адамдардын ойлору. Мына ушул ойду Алла Таалам четке кагып, Куранда бир нече жерде жооп берген. Аллах Тааламдын данышмандыгына доо кетирген адамдардын, Аллах Тааламдын адилеттүүлүгүнө доо кетирген адамдарга жооп берген. Калам сүрөсүнүн 35-36 аятында «Афанаджалул муслимина кал мужримин ма лакум кайфа тахкумун». Кантип силер ушундай ойдосуңар? Биз эмне мусулмандарды ушул бузук адамдардай кылып коймок белек деп атат. Акыретке барганда. Иман келтирген, мусулманчылыкта жүргөн адамдын биз эмне ошо капырларды тосуп алгандай, бузук адамдарды жазалагандай жазаламак белек. Ам хасибалладина иштараху сайати ан наджалахум калладина аману ва амилус солихат саваа махьяхум ва маматухум саама яхкумун деп. Эмне бузук иштерди жасап жүргөн адамдарды, аларды биз иман келтирип, жакшы амалдар жасагандар менен теңип коебузбу дейт. Алардын тирилгендегисин, өлүктөрүн бирдей кылабызбы дейт. Бул кандай жаман ой деп атат да. Жок, мындай болбойт дейт. Алла Таалам ахиретте өз ырайы менен момундарды тосуп алат. Капырларды өз жазасы менен тосуп алат. Ам наджалулладина аману ва амилус солихат кал муфсидина фил ард ам наджал муттакина кал фуджар. Биз эмне иман келтирген, жакшы амалдар жасагандарды жер бетиндеги бузуклардай кылып жасап коебузбу дейт. Же таква адамдарды бузук адамдардай кылып мамиле кылабыз. Жок, мындай болбойт дейт. Бул Алла Тааламдын данышмандыгына, адилеттүүлүгүнө такыр дал келбеген, болбогон капырлардын, максатсыз бул дүйнөнү түшүнбөгөн, акыретке иман келтирбеген адамдардын ойлорунан Алла Таалам оолак бул нерседен биз алыспыз деп Алла Таалам эскерткен. Жалпысынан туугандар, ушул сөздө шейхтин сөзү бул жерде түшүндүрмөсү бүттү. Алла Тааламдын бизден жаратууда, бизге ырыскы берүүдө, жер бетине жөн эле таштап койбогондугунда чоң данышман жатат. Бул эмне десе, бал ушу менен өзүңөрдүн акылыңар бар. Акыл десеңер акыл бердим. Асмандан китеп десеңер Куран түшүрдүм, мына ушу акылыңар менен Куранды түшүнүп алгыла деп таштап койгон жок. Бал арсала илейна расулан. Адамдардын жынсынан болгон пайгамбарды, элчилерди жөнөтүп турган адамдарга. Мына бизге да ошентип акыркы Мухаммад алейхиссалату вассаламды жөнөттү. Ким ага баш ийсе, эшикке кирет деп, ким ага тоң мойунду кылып баш ийбес, анда тозокко кирет деп. Мындайча айтканда, эми Кудайга ибадат кылууда өзүбүздүн оюбузга гана таянбастан, же бирөөлөрдү көрүп ошолорду ээрчибестен, же биздин ата-бабалар ушинтип келиптир ошондой дебестен, мына силерге жөнөтүлгөн пайгамбарга ээрчигиле деген. Ибадат деген бул таукифия деп коетуганда, таукифия деген Аллах Тааламга жакынdoonун жолун сен оюңда кандай жакшы көрүп атсаң, оюңа кандай жакшы туура көрүнүп атса, ошол жол менен сыйына бербе деген сөз. Ибадатты, Аллахка жакындоочу жолду Алла Таалам өзү элчи жөнөтүп бизге мына көргөз берди, практика жолун. Мондай жол менен сыйнасың, мындай жол менен ибадат кыласың деп, мына ошол рамкадан чыкпаганды таукифия деп коет ибадатты. Ошон үчүн Аллахка баруучу жолдор жабык, тек гана ушул пайгамбардын жолу менен гана барыш керек. Болбосо адамдар мурунку ата-бабалар ээрчип, бир топ болсо ырым-жырымды ээрчип, бир топ болсо жакшы оюна туура келгенине ээрчип, мен деле ибадат кылып атам деген нерсе менен чаржайт болмок. Мына Алла Таалам өз ырайы менен акылыбызга таштап койбостон, түшүнүгүбүзгө таштап койбостон бизге элчини жөнөткөн. Мына ушул элчилер бизге Алла Таалам китебин баяндап берген, капыр менен ыйманчылыкты айырмалап берет, бизге баяндап ачыктап берүүчү. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам өзүнүн хадисинде кимде ким бир амал кылып, анда менин буйругум болбосо, ал кайтарылат деген ушул жалды, ал нерседе биздин шарият болбосо, көрсөтмөбүз болбосо, ал эмне болот? Бидат болот, же ырым-жырым болот, же сокур ээрчүү болот. Ал кайтарылат, өзүнүн бетине урулат. Андай ибадат менен Аллах Тааламга жакындыга албайт. Ошон үчүн ибадат тек гана шарият жолу менен деген сөз ушул пайгамбар алейхиссалату вассаламдын көргөз берген жолу менен деген сөз. Пайгамбардын келиши бизге чоң жакшылык, чоң Алла Тааламдын ырайымы. Мына ушул рамкадан чыкпай, мусулмандардын баардыгы ошо сүннөттүн айланасында биригип, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадисинин айланасында биригиш керек. Себеби хадис да, сүннөт дагы ушул Аллах Тааламдын максатын, Аллах Тааламдын буйругун бизге ачыктап, баяндап, түшүндүрүп берүүчү нерсе. Куранды ачыктап, баяндап, түшүндүрүп берүүчү нерсе. Мына ошондо мусулмандар биригет.
пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сөзүнүн сүннөтүнүн айланасында бириккенде. Ар кимдин пикирин эмес, ар ким кандай ойлосо ошол нерсени тегерген эмес, же сокур ээрчүүнүн үстүндө эмес, же ырым-жырымга, же бир адаттарга ээрчүүдө эмес. Бал арсала илейна расулан, бизге мына акыркы пайгамбар Мухаммад алейхиссалату вассаламды жөнөттү. Арсалаху лиюбайна лана лимада халакана ва байяна лана кайфа набудуллаха ва янхана ани ширк вал куфр вал мааси. Хадихи мухамматур расули саллаллаху алейхи вассалам ва кад баллагал балагал мубин. Мына ушул пайгамбар алейхиссалату вассалам келип бизге эмнеге жаралдык, Алла таалам рызкын эмнеге берип атат, эмнеге бизди жөн эле таштап койгон жок, кантип Аллах тааламга сыйынабыз, кантип ширктен оолак болобуз, кантип капырчылыктан оолак болобуз, кантип күнөөлөрдөн сак болобуз деп акыйкат менен жалганды, ыйман менен капырчылыкты, бүт нерсенин мойнундагы аманатты бизге жеткирип берди пайгамбар алейхиссалату вассалам. Мойнундагы милдетти кутулду, аманатты бизге жеткирди. Керек болсо башка бир хадис эмне дейт? Пайгамбар алейхиссалату вассалам эч бир жакшылыкты калтырган жок, жеткирбеген. Эч бир жамандыкты калтырган жок, эскертпеген. Мен силерди ушундай аппак нерсеге таштап кеттим деген. Түнү жарыктай деген. Бул жолдо өлөм деген гана адам адашат деген. Чындык издегенге, акыйкат издегенге жетиштүү. Пайгамбар алейхиссалату вассалам динди толук кылып жеткирип берген. Өзү кыйшайып, жалгандык каалаган, жүрөгү ооруган пайгамбар алейхиссалату вассаламды ээрчүүгөдөн жүз бурган адам гана адашат. Ошондон кийин аят Маида сүрөсү 3-аятта алейкум акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакум ал-ислама дина деп Алла таалам айткан. Мына бүгүн силерге диниңизди толуктап бердим. Жакшылыгымды толуктадым ушу менен. Неъматымды толуктадым. Силерге ислам дин деп ыраазы болдум деген. Пайгамбардын келиши, ачыктап баяндап бериши, ислам динин ушул менен толук болуп, ушул нерсенин толук болуу менен Алла таалам силерге жакшылыгымды да толуктап бердим. Ушул дин менен силерге ыраазы болдум дейт. Мындай чыкканда пайгамбарга ээрчип, ушул дин менен жашасаңар мен силерден ыраазымын. Ман атааху ай фим амараху бихи дахал жанна. Фим амара бихи дахал жанна. Ким ушул пайгамбарга баш ийсе, ал түбү акыр бейишке кирет. Ал эми ким тоң мойнду кылып баш ийбесе, ал тозокко кирет деди. Куранда мына ушул нерсени пайгамбар алейхиссалату вассалам Куранды баяндап берүүчү. Пайгамбарга баш ийген, Аллахка баш ийген экен. Мен тек гана Куран менен чектелем, Аллахтын өзүнө гана ошонун буйругун гана аткарам, сүннөткө муктаж эмесмин, пайгамбардан муктаж эмесмин деген адам адашат. Пайгамбардын буйругу Аллахтын буйругу. Аллахтын буйругу пайгамбардын буйругу. Ушул экөөүнө эриш аркак биз баш ийиш керек. Себеби ушул нерсеге Алла таалам өзү буйруган. Майюти'ир расула факад ата Алла. Ниса сүрөсү 80-аят. Ким элчиге баш ийсе, Аллахка баш ийди. Ома арсална мин расулин илля лиюта. Биз силерге элчини жөнөттүк баш ийиш үчүн дейт. Жөн эле жөнөткөн жок бизге. Баш ийиш үчүн биз ага баш ийип жашаш үчүн жөнөт. Нур сүрөсү 54-аят. Оин тутиуху тахтаду. Эгерде элчиге баш ийсеңер түз жолдо болосуңар. Нур сүрөсү 56-аят. Ва атиур расула лааллакум турхамун. Элчиге баш ийгиле, мына ошондо силер ырайымга бөлөнөсүңөр. Фаман атааху ихтада ва дахалал жанна. Ким элчиге баш ийген болсо түз жолдо болот, бейишке кирет. Ким ага каршы кылык көргөсө, тоң моюндук кылса, ал адашат жана тозокко кирет. Туугандар, баш ийүү дегенде мына бул сөздө, ишенимде мусулман адам дайыма мээсине бир пикир жаралса, жашоодо бир амал кылайын десе, ошону пайгамбар алейхиссалату вассаламды сөзүнө да, оюна да, амалына да тараза катар коет. Ушул мен ойлоп аткан ой туурабы ушуну жазасам? Ушул сөз туурабы? Ушул амал туурабы? Ошонун таразасы эмне десе, сенин оюң эмес, же бирөөдөн көргөнүң эмес, же биз ушинтип кылып келгенбиз, же ушул чөлкөмдө ушундай эле көрүп келгенбиз, же ата баба ушундай кылган, же ырымда мындай кылган, же адатта тигиндей кылган дебейт. Тараза мусулман үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам. Эгерде ал кылып келген нерсе, же түшүнүп келген түшүнүк, же сүйлөп келген сөзү, же кылып келген бир адаты пайгамбар алейхиссалату вассаламдын көрсөтмөсүнө каршы келсе, таштайт аны мусулман. Баш ийүү деген ушуда. Анан керектүү жерде баш ийип, калган нерседе өз билгенди кылам деген бул баш ийүү эмес. Мына ушул нерседе адамдын бактысыз жатат. Болбосо анда эмнеге жөнөттү Алла таалам пайгамбарды? Ким баш ийген болсо мына хидаятта болот. Канча деген адамдар пайгамбарды баш ийебиз дейт дагы, напсы каршы келсе баш ийбейт. Же бир бидатты кылып жүрөт. Бул сүннөткө каршы го десең, эми молдолор кылып атпайбы? Баланча адам деле кылып жүрөт го деп,
анын туу тутканы пайгамбар болбой эле бул жерден бирөөгө шылтайт, же адатына шылтайт, же ырымга шылтайт, же ушинтип келбедик беле, ушинтип эле өспөдүк беле деп, же туулу өскөндөгү өзүнүн адатына шылтайт, же напсисине шылтайт, же дагы башка бир шылтоону айтат. Бул учурда пайгамбарга баш ийди болуп саналбайт. Күндөрдүн биринде пайгамбар алейхиссалату вассалам сахабаларына айтат. Бухариде келген хадис. Силердин баардыгыңар бейишке киресиңер деген. Тек кана өзү баш тарткан адам гана кирбейт деген. Анан Аллахтын элчиси кантип адам өзү баш тартат дегенде, ким мага баш ийсе бейишке кирет, ким мага баш ийбесе ал баш тарткан болот деген. Эмнеден баш тарткан болот? Бейиштен баш тарткан болот. Аллах сактасын. Ошон үчүн дагы бир хадисте, Муслимде келген хадисте айтат, мейли яхуди болсун, мейли христиан болсун, мени угуп туруп дейт, мени угуп туруп, анан мага иман келтирбей өтүп кетсе, мага иман келтирбей угуп туруп, мага иман келтирбей кетсе, ал сөзсүз тозокко кирет деген. Алла сактасын. Мына ушул капыр менен момундун пайгамбарга болгон мамиледеги айырмасы ушул. Мусулман адам бул Алла Тааланын бизге берген чоң ырайымы, чоң жакшылыгы деп ээрчийт. Анан периштелерден келсе дагы адамдар айтмакта, эми периште деген бул нурдан жаралган адамдын касиетиндеги табиятында адам эмес, муну бул практика кылып берет да шариятты деп дагы сүйлөмөк. Мына Алла Таалам адамдардын арасынан койду. Элчи десе элчи, ата десе ата болду, баш десе башчы болду, кожоюн десе кожоюн болду, күйөө десе күйөө болду, базар десе базарга чык, соода десе соода кылды. Адамдын күнүмдүк практикада жашап аткан нерсенин баардыгын аралашып жүргөн адам затынан чыккан эле пайгамбарды Алла Таалам жөнөттү. Оору десе ооруду, адамдын жынсындагы күнүмдүк табиятындагы болуп аткан нерсенин баардыгын пайгамбар алейхиссалату вассалам өттү ошол жолдон. Үлгү болуп бизге көргөздү. Ошон үчүн Айша энебиз сыпаттаган эле. Бул жер бетинде басып жүргөн Куран эле деп. Ушул дүйнөгө келип жаралгандан кийин ырыскыбызды Алла Таалам кепилдик берип, ажалыбыздай кылып жазып койгон, жана жер бетине жөн эле таштап койбогон, жана ошентип бизге элчини, пайгамбарды жөнөттү. Ошого баш ийсек бактыбыз, баш ийбей тоң моюндук кылган болсок, өзүбүзгө өзүбүз зулум кылган болобуз. Анан ушуга далил катары автор эмнени келтирди? Ушул Музаммил сүрөсү 15-16 аяттар келтирди. Инна арсална илейкум расулан шахидан алейкум кама арсална иля фирауна расула. Биз силерге Фираунга элчи жибергендей эле силерге да элчи жибердик дейт. Ал силерге күбө болуп турат. Фираун пайгамбарга баш ийген жок, катуу азап менен алдык дейт. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын бизге кандай болуп күбө болот? Пайгамбар алейхиссалату вассалам бизге күбөлүгү кыямат кайымда бизге күбөлүк өтөт. О Аллахым, мен буларга жеткиргем бул үммөтүмө. Агын актай, карасын карадай, адил чындыгын чындыктай, жалганын жалгандай аппак нерсеге таштап кеттим. Эч бир жакшылык калтырган жок, жеткизбеген. Эч бир жамандык калтырбадым, эскертпеген деп Аллах Таалам алдында пайгамбар алейхиссалату вассалам күбө өтөт. Биз ушуну билебиз, пайгамбар алейхиссалам бүт нерсени жеткизген. Укпадык, көрбөдүк, билбей калдык деп актана албайбыз. Пайгамбар алейхиссалам хадистери мол Куранда аяттарды түшүндүрүп берген. Бул дүйнөдөгү максатты түшүндүрүп берген, зарылдыкты түшүндүрүп берген, тозок менен бейишти, бул дүйнө акырет боюнча айткан канча деген хадистер толуп турат. Дайыма эскерилип атабыз. Ошон үчүн бейде шахидан алейкум деген пайгамбар силерге күбөлүк катары кетти. Жана ошондой эле биз коомдагы мурунку үммөттөргө күбөлүккө өтөбүз. Ушул үммөт дагы. Ооба, Нух пайгамбар өз коомуна чындыкты жеткирген деп. Ооба, Ибрахим пайгамбар жеткирген ширк менен күрөшкөн деп. Ооба, Иса пайгамбар жеткирген. Аны каяктан билдик? Аны баары Курандан көрдүк. Пайгамбар алейхиссалату вассалам хадистен көрдүк, уктук. Ошон үчүн бул үммөт кыямат кайымда дагы мурунку үммөттөргө күбөлүк өтөт. Ошол пайгамбарлар өз коомуна далилди жеткиргендигине, Алланын буйругун жеткиргендигине, жана ошондой эле пайгамбар алейхиссалату вассалам бизге да күбөлүк өтөт. Ушул үммөткө чындыкты жеткиргендигине. Эми Алла Таалам бизге ибарат карат айтып атат. Ошол Фираун пайгамбарга тоң моюндук кылып ээрчибей кандай азапка түштү эле. Ээрчибей койсоңор, силер да ошондой азапка түшүп каласыңар. Ушул арттан тарыхтан үлгү алгыла, ибарат алгыла. Бул оюнчук эмес деп. Алла Таалам жөн эле сураласыңар бул нерсеге деп. Силер бир ырыскы жеш үчүн жаралган жоксуңар. Жөн эле кутуруш үчүн жаралган жоксуңар. Эч кандай суралбай эле, эсеп кысабы жок эле болуп өлүп калып жок болуп кетпейсиңер. Алла Таалам адилеттүүлүгү менен суралат. Мына ошон үчүн силерге пайгамбарды жөнөттүм деп беде автор далил катары ушул жогоруда айтылган сөздөргө ушул аятты алып келди. Эч бир ушул далил жеткен, түшүнгөн адамга кыямат кайымда айта албайт. Мен билбей калыпмын бул ибадат. Мен билбей калыпмын бул арамды. Мен билбей калыпмын бул буйрукту деп актана албайт. Себеби пайгамбар алейхиссалату вассалам күбө катар турат ушул үммөткө жеткиргендигин. Ар бир пайгамбарды угуп
билип туруп ыйман келтирбей кеткен адам тозокко кирет деп айтты. Ар бир угуп ыйман келтирип пайгамбарды элчиген адам бейичке кирет деп айтты. Сөзүбүздүн аягында туугандар, ушул экинчи кириş сөзүнүн биринчи маселесинде мына ушуларды алып пайгамбар алейхиссалату вассалам кыямат кайымда бизге күбөлүккө өтөт. Бизде эч кандай шылтоо болбойт. Жеткизбей калды, мындай калды деп айта албайбыз. Кыямат кайымда ошол тозокто күйүп-бышып жаткан адамдарды периштелер сурайт. Мына ушул аятта Мүлк сүрөсүндө 8-9 аятта Аллах Таала мескерет. Куллама улкия фиха фаужун саалахум хазанатуа алам я'тикум надир. Кыямат күндө тозокко ар бир топ кылып тозокко кыргытып атканда ошол периштелер сурайт дейт. Эй, силерге эмне эскертүү келген жок беле деп. Мындай чыкна пайгамбар келген жок беле, уккан жок белеңер, билген жок белеңер деп сурап атат. Периштелер таң калып сурайт да. Кандай деп? Алар айтат, тозокко түшүп атканда эмне дейт? Бала. Колу бала, код жаана надир. Ооба, бизге эскертүүлөр келген, эскертүүчүлөр келген дейт. Эмне дейт экен? Факазабна. Биз жалганга чыгарчык элек. Кээ жалганга чыгып атпайбы бул? Жөн эле пайгамбар, анан бул арабтарга эле келген, арабтардын биздин эси, анан бул бизге тиешеси жок деп ар кандай Аллах сактасын акарат сөздөр сүйлөп атат. Ва кулна ма наззалаллаху мин шей. Аллах Таалам эч нерсе түшүргөн жок. Биз жалганга чыгардык эле дейт. Керек болсо биз айтканбыз ин антум илля фи далалин кабир. Ачык адашуудасыңар деп айтканбыз дейт. Мындай чыкканда пайгамбарларга айтканда, булар азыр шылдыңдап атпайбы келер, Аллах сактасын. Мейиси катып калгандар, дагы бир эмне дейт, араб кулдар, анан бирдеке булар деген деп шылдыңдап, күлүшүп, акырет күндү шылдыңдап, пайгамбарды шылдыңдап, Куранды шылдыңдагандар бар. Мына ушундай булар айтышат, тозокко чыгат. Биз жалганга чыгарганбыз. Дагы бир аятта келет, биз аны акылыбыз менен калчабаппыз. Көрсөк да уксак да укмаксан болуппуз, көрмөксөн болуппуз. Мээбизди иштетпеппиз деп. Керек болсо пайгамбарларды биз жалганга чыгарган элек дейт. Силер жалганчысыңар деп. Булар пайгамбарлар жөн эле бир болбогон нерсени алып келип атат деп шылдыңдаганбыз деп. Мына туугандар, ушул хадил хикма фи ирсар русул. Мына Аллах Тааламдын хикмасы, данышмандыгы ушуда. Пайгамбарларды жөнөткөндүгүндө адамдарга маалыматты жеткирип, баянды жеткирип, акыйкатты жеткирди. Кыямат кайымга барганда эч ким шылтоо кылбаш үчүн. Жетпей калды, укпай калдым, билбей калдым, көрбөй калдым, үйрөнбөй калдым, түшүнбөй калдым дебейт. Пайгамбарлардын мураскору алымдар, алар да сайрап какшап дайыма китептерди жазып, ошон үчүн сүннөттүн улуктугун, сүннөт деген кандай чоң нерсе экенин, пайгамбардын жолу кандай нерсе экенин, пайгамбардын жолу десе кээбилер түшүнүп атат. Ушул бай убактылуу оң кол менен тамак жеген, анан туруп суу ичпеген. Ооба, күнүмдүк турмуштагы сүннөт. Бирок негизги нерсе пайгамбардын максаты бизге келгендеги нерсе чындыкка эрчүү. Жалгыз Аллах Тааланын өзүнө ибадат кылуу, пайгамбар көргөз бергендей жашоо. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жолу менен ибадат кылуу. Эч нерсени жаңылык киргизбөө динге. Аллах сактасын. Фираунду ошо сүрөттөп сөзүнүн аягында эрте менен да кечинде ошол өзүнүн кабырында азапталат, отко күйүп турат деген, кыямат күнгө чейин. Анан кыямат кайым келгенде кайрадан тозокко киргизилет деген. Аллах сактасын. Эмнеге десе, ошол пайгамбарга тоң моюндук кылгандыгынан. Муса пайгамбар менен күрөшкөндүгү, ишенбегендигинде. Эми ушул сүрөттү кайсы бир адам бул дүйнөдө да сүрөттөй турган, ушу менен сыпаттала турган болсо, мүлкү жок да, бийлиги жок күрөшөйүн десе, сөзү менен күрөшөт, каяш айтат, же жүрөгү менен каяш айтат, же амалы менен каяш айтат. Мына ошондой азап күтөт ага. Ошондойлордон болуп калбагыла деп Алла Таалам. Себеби биз Фираунду кандай азап менен? Катуу азап менен алдык дейт. Фахадил ая далилун аля миннатиллахи алейна би ирсари русул расули саллаллаху алейхи ва саллям. Бул аят бизге Алла Тааламдын чоң жакшылыгы бар экенин кабар берип атат. Пайгамбарларды жөнөтүшү, Аллахтын элчиси Мухаммад алейхиссалату вассаламды акыркы пайгамбар кылып бизге жөнөтүшү чоң Алла Тааламдын ырайымы, жакшылык экен. Ушул нерсе менен бизге ибадаттын жолун айкындап, ачыктап, баяндап, түшүндүрүп берип атат. Ким ушул жол менен кетсе бейишке кирет, ким ушул жолдон баш тарта турган болсо тозокко кирет деп. Кадимки Фираун тозокко киргендей. Кадимки Фираун тоң моюндук кылды эле, эмне күттү? Эми бул үммөттө да ким пайгамбар алейхиссалату вассаламга тоң моюндук кылса, мына ошол нерсе күтүүдө. Ошол жолдон кыйшайбастан, жаңылык киргизбестен, пайгамбарга каяш айтпастан, башкаларды сок эричи менен ээрчип кетпестен, ошол Аллах Таалам жиберген Мухаммад алейхиссалату вассаламдын жолу менен Аллах Тааламга сыйыныш керек. Ошон үчүн алымдар айткан, Аллахка баруучу жолдордун баары жабык деген. Тек гана ушул Мухаммад алейхиссалату вассалам жолу менен гана сыйыныш керек.
Башка жол менен сыйынсаң Аллах таалам кабыл кылбайт. Ошон үчүн ширктен кийинки эң чоң күнөө эмне? Бидат. Бидат деген ушу динге жаңылык киргизип, өзүңдүн жолуң менен Кудайга сыйынам деген сөз. Бул пайгамбарга эле эмес, Аллах тааламга да каяш айтуу. Сен жиберген жол пайгамбарды танбай, тааныбай, мен өзүнчө жол менен сыйынам деген сөз. Аллах сактасын. Бүгүн ушу менен Аллах таалам жардам менен биринчи кириш сөздү, биринчи маселени, экинчи кириш сөзүндөгү биринчи маселени бүттүк. Туугандар, сиздерден суранычы, ушул өткөндө биякта туугандар биринчи кириш сөздөгү 4 маселени жаттап келиптир. Бул экинчи кириш сөздө да 3 маселе бар. Ушуну жаттап алыңыздар. Жеңил эле. Аллах таалам бизди жаратты, рызкы берди, жөн эле жер бетине таштап койгон жок. Бизге Аллах таалам бизге элчини жөнөттү, ким ага баш ийсе бейишке кирет, ким ага баш ийбесе тозокко кирет деп Музаммил сүрөсү 15-16 аят. Ушу жаттап калсаңыз сиздер негиз болуп калат. Ушул пайгамбар алейхиссалату вассаламга болгон ээрчүүнү, бул дүйнөгө жөн эле жаралбастыгыбыз, рызкылардын баардыгы бул убактылуу каражат экен ибадат кылууга, жашоодогу максат, Аллах таалам жөн эле жаратылбаптыр. Ушул нерсе чоң маселе бул. Ушул негиз сизде калат. Болбосо бул жөнөкөй болсо караңыз жер бетинде канча деген миллион адамдар уйга сыйынып жүрөт, канча деген миллиондор ташка сыйынып жүрөт, канча деген миллион адамдар дарактарга, булактарга сыйынып жүрөт, канча деген адамдар өлгөндөн кийин топурак болуп кетебиз деп акырет күнгө жалганга чыгарып жүрөт. Небир адамдар ушул биринчи маселеди эле түшүнө албай кулуп атат акыйкаттан. Ошон үчүн бул нерсени жакшы түшүнүп жаттап алсак, балдарыбызга, жакындарыбызга улуу негизди түшүндүрүшүбүз керек. Аллах таалам баарыбызга акыйкатты көргөзүп, ошого карманууга жардам берсин. Жалганды жалгандай көргөзүп, ал нерседен олак болууга бизге жардам берсин. Акыркы жиберген пайгамбар Мухаммад алейхиссалату вассаламдын сүннөтүн бекем эргешип карманууга жардам берсин. Жана ар кандай бузук иштерден, капырчылыктан, бидаттардан, диндеги жок нерселерден кылуудан, ага жакындоодон, аны таркатуудан бизди Аллах таалам олак кылсын. Жүрөгүбүзгө ихлас берсин. Билген, үйрөнгөндөрүбүздү акыретте жакшылыгыбызга себепкер болсун. Алейхиссалату ва саллаллаху аля хайр халки ва аля алихи ва сахби ажмаин. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.